Биз болсо программабызды уланталы. Бүгүн күн суык иште, жаан жаап коюптур. Жан жааганын көрүп алып эле үшүгөндөй мындай болуп атабы, мындай денелер үшүгөнсүп эле. Үшүгөнүп кетип атасызбы? Студиябыз баягы мындай жылуу аба болсо деле, бирок эмнегедир чыйрыккансыбы. Ооба. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүз дагы алдыңкы күндөрдө аба ырайы кандай болот болду экен, кандай күтүлөт болду экен суроо боюнча калып атат болуш керек. Эгерде биз жооп бере турган болсок, көрүүчүлөр айтып калышы мүмкүн. Койгулачы. Кантип билесиңер ушуну билесиңер депчи. Адистер келген. Адистер жооп бергенде, ушундай турбайбы деп калышат, анда тааныштыралы. Анда коногубузду тааныштыралы. Метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Нуризат Дооранова. Кош келиңиз. Кош болдук. Атаңыз менен. Алгач эле айтсаңыз, бүгүнкү күнгө күтүлгөн аба ырайы туурасында, анткени бүгүн элдин баары кар жайт деп атат. Чын эле кар жайбы? Бүгүнкү эртеңки күнгө шашылыш билдирүү чыгарылган. 16-17 октябрларда Кыргызстандын бардык аймактарында мезгил менен жаан, кар жайт. Тоо этектериндеги райондордо жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бактарга жана зымдарга суу кар жабышы күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы күчөп, айрым жерлерде 18-23 метрге жетиши күтүлөт. Тоолуу райондор байкап турушуңуздар керек экен, кар жаап калышы мүмкүн. Анан баягы кээ бир жер жемиштер бар да, үшүп да калбасын. Ал эми алдыңкы бир жума аралыгын айтып бере аласыздарбы? Кандай аба ырайы күтүлүүдө? Элдер бүгүн кар жаса эле дароо даяр эмес болушу мүмкүн. Алдыңкы бир жумадагы аба ырайы жөнүндө сурасам. Же кар жаап кайра ачылып кетеби бүгүн? Бүгүн 16-17 күнү более жаман погода күтүлөт. 18-19 октябрларда күн ачылат. Бирок абанын температурасы төмөн болот. Чүй өрөөндө 1-3 градус суук, түштүк аймактарда Ош Жалал Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 0-2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Нарында ысык көлдө 0-5 градус суук болот түнкүсүн, тоолуу райондордо 7-12 градуска чейин суук болот. Демек бир жумалык болжол суук болот турбайбы анда? Жылуураак кийиниш керек экен, камданыш керек экен, анан баягы мөмө жемиштерди баарын жыйнап алыш керек экен. Ооба. Сиз азыр жөн эле туруп эле ысык көлдө мындай болот, анан нарында 0,5 болот деп эле айтып койдуңуз да, жаттап аласызбы же? Ооба, мен да ошол жагына таң калып калдым. Айтып кетсеңиз Бали деп атам да. Бали ушунун баарын жаттап алып, керек болсо жанагы шамалдын ылдамдыгынан бери айтып атасыз да. Бул кандай? Биз прогнозду жазып атканда ар бир температуранын, ар бир цифранын үстүнөн ойлонуп, ар бирин тактап, маалымат менен өзүбүздүн методдор менен бардыгын аныктап, анан кийин гана прогноз жазабыз. Негизи элдер ойлогондой мындай эле жазып коюшат деген андай жок. Баягы илгери баягы кудулдар айтып калышчу эле. Бүгүн жергебизде жамгыр кааласа жайт, каалабаса жаабайт деген сыяктуу деп айтып калышчу эле го. Андай эмес да. Эми сиздер деле болжолдуу түрдө айтасыздар болуш керек, Албетте болжолдуу түрдө айтабыз, бир жумага чейин болжолдуу түрдө айтабыз. Бирок бара-бара сиздердин айтканыңыздар мындай төп келип атат да. Мурун калып эле. Жок, мурун баягы ошол сыяктуу болуп баягы балким баягы технология өнүккөнгө чейинби, же балким баягы заманбап технологиялардын ошол эле аба ырайын алып берүү жабдыктары балким бир аз өнүккөнгө чейин ошондой болуп келгенби? Азыр айтор сиздердин берген маалыматыңыздарды карап эле эртең мындай экен, бүрсүн мындай экен деп ошол дал келип турат да. Ал эми мага кызык болуп атат да, ушул аба ырайын билип жаткан учурда кайсыл учурда билишет? Канча убакыт алдын ала билишет? Канчалык убакыт узаган сайын болжолдуу түрдө прогноз жазылат. 3 күнгө так прогноз жазабыз, 5 күнгө чейин так прогноз жазабыз, дагы 2 күнгө болжолдуу түрдө
прогноз чыгарабыз. Демек бүгүнкү күнгө айтылган аба ырайы бул так маалымат болот экен да, болжолдуу эмес, Так маалымат. Ана сизге туугандарыңыз, тааныштарыңыз чалып Нурзат эртең кандай аба ырайы болот деп сурай берсе керек, Кандай да болот. Бүрсү күнү же болбосо бул күнү биз ушундай бир иш эме болуп аттык эле. Кутка келүү же эмне келүү деп, Кандай болот деп сурай берсе керек, ошондой барбы ошондой? Бар ушундай гидрометте иштегенден бери кандай болот, суук болуп атабы, той өткөрөм, эмне болот деп сурагандар бар. Канча болду иштеп атканыңызга? 2 жылдан ашты. Ошон үчүн жөн эле карабай туруп эле айтып коюп турбайбы? Биздин баягы илгерки ата бабаларыбыздын айтып келгени эмнегедир шамал ушу батыш жактан согуп атат, жаан жайт экен. Күндүн кызарып атканын карачы, эртең деген аябай күн ысык болот турбайбы деп эле ошентип болжолдуу түрдө дагы айтып келишкен, Бирок азыр чынын эле күн мындай кызарып атып атса, эртең ысык болот экен деген мындай болжолдуу элдердин эмеси бар да, ошол туурабы? Бирок аны биздин прогноздор кайра оценивать этилет да, прогнозубуз туура чыктыбы, туура эмес чыктыбы деп. Бирок элдердин болжолдоосун эч ким кайра оценивать этип көргөн эмес, ошон үчүн бизде андай маалымат жок. Өзүңөр антип карабайсыңар да, күн кызарып батып атат, эртең күн ысык болот экен дебейсиңер да? Жок, биз адис болгон үчүн биз так методдорго таянып, эмелерге карап жазышыбыз керек. Анан кийин любой эле адам, бардык адам көчөдө туруп айта алат, эртең мындай болот деп каалаган прогнозун. Күн кызарып батып атат, эртең ысык болот экен, аркасы карарып келатат, күн бүркөө болот экен, жаан жайт экен деп эле болжолду айтып беребиз го. 50% жаан жайт окшойт да. Ооба, сизге ыраазычылык билдирели маалыматтарыңыз үчүн. Алдыңкы бир жума аралыгында жалпы көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, бир аз суугураак болот экен, бирок бүгүн эртең жаан жаап каарга айланат, башка күндөрү жаан жабаса дагы бирок суук болот экен. Сизге ыраазычылык билдирели. Бүгүн бизде конокто метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Нурзат Доранова болду. Биз болсо таң мана программасын улантабыз.